Assalamu alaikum, hurmatlı telegörүүчүлөр. Эфирде ыйык Рамазан айына арналган ободо орозо көрсөтүүсү, аны мен Сакы Садыков алып барам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ыйык Курандын миссиясы деген темада талкуу курабыз. Бүгүн бизде конокто белгилүү дин аалымы, ислам укуктары боюнча теология илимдеринин доктору Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология кафедрасынын доценти, Куранды алгачкылардан болуп кыргыз тилине которгон инсандардын бири Абшүкүр Исмаилов. Абшүкүр таксыр, биздин студияга куш келипсиз. Ушул Куран боюнча сиз көп жылдардан бери аракеттенип, которуп, ошону окуп, мындайча айтканда элге түшүндүрүп келе жатасыз. Биздин түшүнүгүбүздө Куран бул акыретке чейинки мезгилди камтый турган, акыретке чейинки мезгилди камтый турган китеп. Мына бүгүн биз бир оор кырдаалга туш болдук. Коронавирус деп бүт аалам дүрбөп аткан мезгили. Ушундай жагдайлар ыйык Куранда кандай айтылат? Ушундай мезгилдерге адам өзүнү кандай алып жүрүш керек? Бул кокустукпу же бир кандайдыр бир Алланын жиберген сыноосу? Ушундан баштасак. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен бүткүл ааламдардын эгеси болгон жаратканга мактоо, анын сүйүктүү пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга салам салаваттар болсун. Биринчиден рахмат сиздин ушундай мүмкүнчүлүк берип, эл менен ушул баарлашканга ушундай мүмкүнчүлүк берип атканыңыз үчүн чоң рахмат. Сизге жана сиздин ушул телевидениеге ыраазылык билдирем. Чындап сиз олуттуу маселени көтөрүп атасыз. Бул боюнча чынында эле Куранга үңүлө турган болсок, Алла Таала Куранда Нахл сүрөсүнүн 89-аятында мындай деген: Наззална алейкал китаба тибьянан ликулли шей деп. Мааниси, сага китепти түшүрдүк бардык нерселерди баян үчүн деп, түшүндүрүш үчүн деп. Демек, Куранда эч нерсе калган эмес, адам баласына керектүү нерсенин бардыгы, кайсыны жасаш керек, кайсыны жасабаш керек, же болбосо ушундай бир оор абалга түшүп калганда эмне кылыш керек, мунун бүт бардыгын чындап эле Куран адамдарга ошон үчүн түшүрүлгөн. Нахл сүрөсүнүн 89-аяты ушуну кабар берип атат. Эми аалымдардын баягы Куранды чечмелөөчүлөрдүн чечмелөөлөрүндө ошол баягы бул жердеги Куранда айтылып аткан баян, бардык нерселердин баяны үчүн деп айтып атат. Ал бардык нерселер эмне дегенде, мына чындап эле бүт бардык адам баласынын жашоосунда эмне керек болсо ошонун бүт бардыгын камтыйт. Анан сиз берип аткан суроого ылайык, бул жерде бүтүндөй илимдердин бардыгынын баяндоочусу дегенди түшүнөбүз да. Демек, бүгүнкү дүйнө жүзүндө адам баласы колдонуп аткан илимдердин бардыгы дал ушул Курандан чыккан. Муну биз баягы мусулмандар бөркүбүздөй ишенебиз. Башкаларга дагы биз сунуштайбыз. Чындап эле бул баягы ар бир илимдин башатын, ар бир илимдин каяктан келип чыкты, кантип келип чыккандыгын мындай саресеп салып көрсө билет. Курандан чыккандыгын. Ушул жерден мен мына психология илимини айткым келип атат да, анткени сиздин берген суроого дал ушул бүгүн психология жооп берет. Адамдар ушундай абалдарга туш болуп калганда жолду психология илими көрсөтөт. Демек, психология илими дагы Курандан алынган. Кантип? Бул боюнча мына психологияда сиз өзүңүз билесиз, подсознание, сознание деген түшүнүктөр бар. Демек, адам баласы өзүнүн подсознаниесине эмнени койсо, сознаниеси ошону багып, жыйынтыгында ошого ээ болот деген психологияда ушундай баягы маселе бар.
Бул боюнча мындай жөнөкөй тил менен алганда тиги бүтүндөй дүйнө элдерине мындай орток болгон бир макал бар. Ал эмнени сепсең, ошону жыйнап аласың дейт. Бул кыргызда да бар, оруста да бар, башка элдерде деле бүт бардыгы муну колдонот. Бул орток макал. Ушул макалда мына ушул жанагы подсознание менен сознание ошол жерде турат. Эгерде биз подсознаниени эгин жайга салыштырсак, мисалы жанагы өрөн сепкен эгин жайга, а сознание бул дыйкан. Демек, дыйкан өзүнүн жанагы талаасына, эгин жайына эмнени сепсе, анан ошону сугарып, багып, өстүрсө, ошону жыйынтыгында күзүндө жыйнап алат деген эле түшүнүк да. Бул боюнча эмне үчүн мен айтып атам, психология илими Курандан алынган деп. Анткени пайгамбар алейхиссалам өзүнүн хадисинде мындай дейт: иннамал амал бинният. Амалдардын бардыгы ниеттерге жараша деп. Караңыз. Амалдардын бардыгы ниеттерге жараша. Демек, биз баягы эмнени ниет кылсак, ошол ниетибизди биздин акылыбыз багып өстүрөт, дыйкансымал. Анан ошол нерсеге биз ээ болобуз. Бул хадис, сиз өзүңүз билгендей, Курандын баягы комментарийи, Курандын чечмелөөсү. Эң башкысы хадистагы пайгамбар өзү айткан сөздөрү чындап өзү айткан, башка бирөө эмес. Пайгамбардын оозунан чыккан сөздөрдүн бүт бардыгы хадис деп аталат дагы. Бул хадис дагы вахи деп айтылат. Вахи деген сөз бул Алла Таала тараптан баягы илхам берилген дегенди туюндурат. Анткени Куранда Алла Таала мындай дейт: "Ва ма янтиqu анил хава ин хуа вахюн юха." Пайгамбар өзү тараптан эчтекени айтпайт. Пайгамбар айткан сөздөрдүн бардыгы ал вахи дейт. Деген сөз Алланын илхамы менен. Алла Таала ушул нерсени айт деп илхам бергендиги үчүн ошон үчүн айткан. Мына демек, ушул хадиске таянсак, ушул хадис өзү психология илиминин хадиси. Же болбосо психология илиминин башаты ушул жерден башталат. Ушул подсознание, сознание дал ушул хадистен алынган. Муну биз мусулмандар мындай башыбызды өйдө көтөрүп айта алабыз да, психология илиминдеги подсознание, сознание деген түшүнүктөр дал ушул бардык амалдар ниеттерге жараша деген хадистен алынгандыгын. Эми мына сиздин сурооңузга келсек, бүгүн ушундай абалга туш болуп калдык. Эми биз мындай абалдарга карап көрсөк, мисалы ата бабабыз, адамдар ар кайсы учурда ар кандай мындай абалдардын ар кандай түрлөрүнө түшүп келген. Биз эми ушундай бир абалына бүгүн түшүп калдык. Эми мындан кийин деле башка адамдар ушундай абалдарга түшүп турушу мүмкүн. Анткени Алла Таала бул жашоону сыноо үчүн жиберген. Биз муну демек ушул Алла Тааланын түшүргөн бир сыноосу катары кабыл алышыбыз керек. Муну кимдир бирөө ойлоп тапты, кандай болду, тиги кылды, бу кылды деген маселеде башка, негизгиси кандай болгондо деле бул Алла Тааланын сыноосу. Алла Таала ушул нерсени каалады, ушундай болду. Ушундай ооруну Алла Таала таратты. Мындай ооруунун башка түрлөрү башка учурларда керек болсо пайгамбардын учурунда деле болгон. Чуманы айтсак болот мисалы. Анан эми ушундай абалдарда адамдар, жалпы эле адамдар, мусулмандар эле эмес, жалпы эле адамдар эмне кылыш керек? Албетте өзүнүн подсознаниесине, мындайча айтканда, жүрөгүнө, эми светтик психологияда подсознаниенин орду мээ деп айтылат. А биз мусулмандарда болсо, ислам психологиясында бул подсознаниенин орду мекени жүрөк. Демек, ошол ар бир инсан өзүнүн жүрөгүнө бул сыноо, бул ушундай бале келди. Ооба, бирок муну мен өзүм жеңе алам. Мен мындан кутулсам болот деп ошол нерсени баягы бекем ниетти жүрөгүнө салыш керек. Албетте анан экинчиси,
жанагы себептерин максималдуу кылыш аткарыш керек. Демек, мисалы доктурлар айтып атабы, бул пандемия, бул оору, бул жугуштуу, башка бирөөлөргө жугат, сизге да жугуп калышы мүмкүн, сиз башка бирөөгө да жугузуп коюшуңуз мүмкүн. Ошондуктан бардык өзүнүн эрежелерин бардыгын сакта деп айтып атабы, колуңду жуу, маска тагын деп. Демек, ушул нерселердин бардыгыны аткарыш керек. Бул мунун бүт бардыгы түздөн түз Курандын талабы. Куран ушул нерсеге тарбиялайт. Ар нерсени баягы өзүнүн эрежеси менен аткарыш керек. Биз ушул эң башкысы бекем ниетти койсок, себептерин аткарсак, Кудай буйруса биз мындай кыйынчылыктардан биз чыгып кетебиз. Жок, биз ушул эмеге азгыр баягы жеңилип калсак, бекем ниет койбой койсок, сактанбай койсок, анда чындап эле Алла Таала бизге ушул сыноону күчөйтүп барып, анын арты жаман менен бүтүп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз албетте бул нерседе сак болушубуз керек. Чындыгында эле сиз айткандай, мына Голливудтун тарткан фильмдери, көптөгөн фильмдер, маселен баягы ажиж-мажиж сыяктуу жаныбарлардын баягы адамдарды кырып атканы же бир кандайдыр бир оорулардын таркап атканы тууралуу ушундай бир көптөгөн фильмдерди алдын ала тартышып, кайсы бир деңгээлде ошолор турмушка ашкандай болуп дагы сезилип атат да. Эми деги эле ушул ыйык Курандын адамзатка жиберилүүдөгү Аллах Таала тарабынан негизги миссиясы эмне деген маселе бар да. Негизги миссиясы эмне? Негизги миссиясына өтпөстөн алдын биз өзү Куран менен биринчи таанышып алыш керек деп ойлойм да. Куран өзү эмне болгон китеп? Курандын аныктамасында кандай өзгөчөлүктөр турат? Мен ушул жерден баштайын, эгер уруксат берсеңиз. Куран дегенде биз мындай бир ооз сөз менен, же болбосо бир кыска жөнөкөй сүйлөм менен Куранга маныктама берсек болот да. Куран арабчасын мен айтайын биринчи. Ал-Куран хуа каламулла, ал-муъжиз, ал-муназзал, ал-муаббад би тилаватихи. Ушундай 4 баягы сөздөн турган кыска аныктама бар. Бирок ушул кыска аныктамада бүтүндөй Курандын бардык баягы Куран кандай китеп экендиги, эмне ичинде камтылгандыгын бүт бардыгын бул аныктама билдирет да. Кыргызчасы. Куран бул Алланын өз сөздөрү. Бирөөлөр айтып аткандай пайгамбардын же дагы башка бирөөнүн жасап алган, жазып алган сөз эмес. Же кимдир бирөөдөн көчүрүп алган сөз эмес. Бул Куран Алла Тааланын өз сөздөрү. Экинчиси, Куран кереметтүү. Куран кереметтүү. Үчүнчүсү, Куран түшүрүлгөн. Төртүнчүсү, Куранды окуу бул ибадат. Ушундай 4 баягы Курандын өзгөчөлүгү эскерсек болот да. Мына экинчисине кайрыла турган болсок, Куран кереметтүү. Куран кантип кереметтүү? Кайра эле мына Алла Тааланын жанагы Нахл сүрөсүнүн 89-аятына кайрылсак, кайра айтам. Наззална алейкал китаба тибянан ликулли шей. Алла Таала Куранды сага түшүрдүк бардык нерселердин баяны үчүн, түшүндүрүш үчүн дейт да. Эми ушул жерде жана жогоруда сөз кылдык, ошол бардык нерселерге бардык илимдер кирет. Бир эле психология илими эмес, бүтүндөй бүт бардык бүгүн бизде дүйнөдө бар болуп аткан илимдердин бардыгы ушул бардык нерселер дегендин ичине камтылат. Демек, Куран ушул бардык илимдерди баягы баяндоочусу башаты болгон. Мен мисалы жөнөкөй нерсени сизге мисал келтирейин. Мына биз мисалы биз ушул азыркы жашап аткан учурубузда биз менен чогуу бир канча мындай илимдин технологиялары улам өсүп келатат. Ушул илимдердин бүт бардыгынын башаты, эгерде биз жакшылап сарасеп салсак,
жакшылап изилдеп көрсөк, биз табабыз бүт бардыгы Курандан алынгандыгын. Жөнөкөй мисал, мына мисалы бүгүн биз өзүбүздүн жашообузда көп бир технологиялар өнүгүп атат. Ошолордун мына быйыл биздин карантинде өзгөчө мындай өзүнүн ордун көрсөткөн бул телефон болду. Ушул телефондун мисалы телефондун пайда болушу, анан ошол улам өнүгүп өрчүшү менен мына биз бардыгыбыз, биздин мурункулар, биз ушинтип мына бир замандагы кишилер ушул телефондун өнүгүүсү менен чогуу келатабыз да. Карап көрсөңүз, мисалы телефон башында кандай жөнөкөй жарал пайда болгон, анан ал зымсыз болуп, анан зымсыздын бардык түрлөрүн мына биз сиз менен чогуу ушул 2000-чи жылдардын башынан баштап, 90-жылдардын аягынан баштап мына ушу менен келатабыз. Мобилдик телефон жөнүндө айткым келип атат да. Ушул телефон мисалы улам көз алдыбызда биз менен чогуу өнүгүп өрчүп келатат технологиясы. Улам жүрүп олтуруп, мына быйылкы жылы биз көрдүк, бүт баягы керек болсо билим берүүнү, мектептеги билим берүүнү, вуздардагы билим берүүнү ушул телефон аркылуу кылып калдык. Кайсы эмес болбосун, Google Classroom'бу, же болбосо Zoom'бу мисалы, WhatsApp, Telegram, Instagram ушунун бүт бардыгы мына өзүбүздүн кичинекей телефондо түшүп калды да. Эмнени айткым келип атат бул нерсе менен? Мына илим улам өсүп өнүгүп келатат. Башаты эң башкысы, кызыгы ал качан башталды эле? Анан кантип башталды эле? Кантип пайда болду? Идея каяктан чыкты? Маселенин бүт бардыгы ушунда турат. Бүт бардыгы ошол илимдер карап көрсөңүз Курандан алынып атат. Мисалы жөнөкөй эле мисал келтирейин. Тиги Курандагы жанагы деңиз изилдөөчүлөрүнүн көптөгөн ачылыштарды жасап атышат. Ошол ачылыштар Куранда бар болуп атат. Аны сиз өзүңүз билесиз. Мисалы америкалык окумуштуу Коста деңиздеги бири-бирине аралашпаган эки башка суунун бар экендиги. Ушул нерсени бул киши аныктады. Муну болсо Куранда бир нече аяттарда, мисалы тагыраак айтып коеюн, Ар-Рахман сүрөсүндө Алла Таала баяндап койгон. Маражал бахрайни ялтaqiyан байнахума барзахун ла ябгиян. Эки сууну Алла Таала айтып атат. Эки сууну жүргүзүп койдук. Экөөнүн ортосунда бир пленка бар. Экөө бири-бирине аралашып кетпейт деп. Мына бүгүнкү Куран мисалы улам мезгил өткөн сайын, мезгил келген сайын, мезгилдеги замандагы заманбап технологияны алсыз кылып коюп атат. Кантип? Ушул жанагы эки деңиздин бири-бирине кошулбаган деңиздин бар экендигини 7-чи кылымда аныктоо кыйын эле. 7-чи кылымда кыйын болчу. Ал тургай орто кылымда да кыйын болчу. Мына бул 20-чы кылымда анан аныкталып атат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол экөөнүн ортосунда пленка бар экендигини мына эч ким аныктай элек. Пленка бар экендигини. Алла Таала Куранда айтып атат, экөөнүн ортосунда пленка бар деп. Куран айтып атат да. Кандай айтылат ошол? Барзах биздин тилибиз менен пленка деп айтылганда араб тилинде кантип айтылат? Байнахума барзахун ла ябгиян дейт да. Экөөнүн ортосунда барзах бар дейт. Дегенде биз мына өзүбүздүн тилибизде пленка деп которуп атабыз, ар ким ар кайсы тилинде өзүнүн коду. Демек ортосунда кандайдыр бир тосмо бар деп атат да. Ортосунда тосмо бар. Ошол тосмо бар экендигини мына бүгүн илим аныктай элек. Бирок ортосунда бир тосмо бар. Бир мезгил келет, бул аныкталат. Эмне үчүн? Анткени Бакара сүрөсүндө Алла Таала Куранда айтат. Чиркейди жана чиркейдин үстүндөгүнү жараттым деп. Мына караңыз. Бул боюнча сиздин жакшы маалыматыңыз бар. Берүүңүз бар, передача даярдагансыз. Эми мына ушул мурунку орто кылымдарда мисалы, 7-чи кылымдарда, орто кылымдардагы тафсирлерде ал чиркей жана чиркейден
кичинесин деп которулчу. Алла Таала чиркейден кичинекейди дагын жаратат деп. Мына 20 кылымда аныкталды бул. Керек болсо 21 кылымда да башында. Бул көрсө чиркейдин үстүндө дагы бир жандык бар экен. Чиркейди жана чиркейдин үстүндөгү дагы бир жандыкты жаратыптыр. Бул нерсе мына ушул 20 кылымдын аягында анан аныкталып атат. Карабайсызбы? Ошого чейин аныкталган жок. Эми демек мындай Курандын сырлары абдан көп. Али ачыла элек. Кээ бирөөлөрүнө балким биз али ошого өзүбүздүн акылыбызды жеткире элек бир Курандын кереметтери бар. Ошон үчүн ушунусу менен Куран кереметтүү. Ар бир мезгилде Алла Таала өзүнү ошол эле 7-кылымда Куран алгач Курайш адамдарына түшүп аткан учурда Алла Таала сунуштаган. Силер ушул Куран сыяктуу 10 сүрө алып жазып көргүлөчү. Же болбосо 1 сүрө жазып көргүлөчү. 1 аят жазып кыла албайсыңар. Чынында эле кыла албайт. Адам баласы кыла албайт. Адам баласынын акылы жетпейт. Анткени Куранда жанакындай илимий бир ачылыштар жазылган. Ошол учурда жөнөкөй баягы адамдардын жашоосундагы элементарный жөнөкөй бир окуялар жазылган. Пайгамбарлардын тарыхтары жазылган. Булардын бүт бардыгыны адамдындай жөнөкөй адам, Кудай Таалага ишенбеген адам, же болбосо экиленген адам Кудай Тааланын бар экендигине. Алар Куранды карап туруп, Куранда жөн эле бирдекелер жазыла бериптир деп айтып келишет. Анткени ал адамдардын эмеге багыты башка. Ага такырдал келбейт. Инсан, мисалы, мусулман адам, же болбосо мусулманчылыкка кандайдыр бир жүрөгүнө Кудай Таала өзү багыт берген, ачкан адамдар муну кереметин туя алат да, ошондо бир чоң нерсе жаткандыгын сезе алат. Мына ошолордун бирөөсү ошол америкалык окумуштуу Куста болчу, ал жыйынтыгында исламды кабыл ала атпайбы? Ошол жана мен айтайын дегем, жана сиз телефон боюнча жакшы айттыңыз да. Ушул бир пайгамбарыбыздын хадистерин деп экен, же аны сиз жакшы билесиз, Куран Каримде экен. Ушул бир мезгилдер келет, дүйнөнүн тиги башы менен бул башындагы нерсе көрүнүп турат. Тиги башындагы бул башы. Ушундай нерсе барбы? Эми ушундай сиз айтып аткан сөз бар, бирок чынында эле баягы ушунун бүт бардыгы, ушундай сөздөрдүн ушул айтылганын бүт бардыгы баягы түз Курандан алынбаса дагы хадис аркылуу, же болбосо хадисти чечмелеп аткан муфассир деп коебуз, жана комментарий жасап аткан кишилердин, аалымдардын сөздөрүнөн ушу келип баягы айтылган сөздөр да. Бирок карабайсызбы, эң башкысы кызыгы ошонун бүт бардыгы барып туруп Куранга такалат. Кандай болгондо да. Анткени жиптин учугу Куранда турат. Ошол жактан анан кийин пайгамбар чубап чыгып, аны сахабаларга өткөрүп берип, сахабалар башка аалымдарга өткөрүп берип, андан аалымдар башкаларга өткөрүп, ушинтип баягы илим келет атта. Эми телекөрүүчүлөргө сиз дагы бир Куран тууралуу, Курандын негизги түзүлүшү тууралуу, анын түшкөн мезгили тууралуу, аяттарынын ирети тууралуу, канча аяттан ушулар тууралуу дагы бир маалымат берип койсоңуз жакшы болот. Бирок биз жанагы баштаганыбызды бүтүрүп койсок жакшы болот. Эки эмесин айттык да, эки өзгөчөлүгүн. Үчүнчү өзгөчөлүгү түшүрүлгөн деп айтылат да, Куран түшүрүлгөн. Биринчиден Куран кимге түшүрүлгөн? Качан түшүрүлгөн? Эмне үчүн түшүрүлгөн? 3 негизге суроо турат да. Биринчиден Куран кимге түшүрүлгөн? Албетте акыркы пайгамбар Мухаммед алейхиссаламга түшүрүлгөн. Качан түшүрүлгөн? Куранда аят боюнча, Куранда бир нече аяттар бар. Ошол аяттарга таянсак, Куран Рамазан айында Кадыр түндө түшүрүлгөн. Бул боюнча Алла Таала Бакара сүрөсүнүн 185-аятында мындай дейт: Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан худан ва баййинатин минал худа вал фуркан.
Kur'an Ramazan ayında düşürüldü deydi da. Kur'an Ramazan ayında düşürüldü. Anan uşu yerde Kur'an'ın missiyasını aytadi. Kur'an uşul Ramazan ayında düşürüldü. Hidayet üçün. Başkaça aytkanda tuğra jol üçün. Adamlarga tuğra joldu көрсөтүш üçün. Adamlarga ошол бүт бардык илимдердин бардыгыны үйрөтүш үчүн. Adamlarga жашоосунда кайсы адал, кайсы арам, кайсыны жасаганга болот, кайсыны жасаганга болбойт. Ар бир инсандын укуктары, ар бир инсандын кыла турган милдеттери, ушулардын бүт бардыгы баяндаш үчүн, ошолорду ачыкташ үчүн түшүрүлгөндүгүн Алла Таала ушул Бакара сүрөсүнүн 185 аятында айтып атат да. Ушул 3 сөз бүтүндөй Курандын миссиясын түшүндүрөт. Дагы бир жолу кайталайын. Биринчиси худан, жалпы туура жолду көрсөтүү. Экинчиси байинатин минал худа вал фуркан. Ошол бүт бардык жанагы тиги Нахл сүрөсүнүн 89 аятында Nazzalna aleykel Kur'an tibyanen li kulli şey деп эле. Kur'an'ды түшүрдүк бардык нерселердин баян үчүн деп. Дал ушул баягы ушул аяттын тафсири ушул Нахл сүрөсүнүн 89 аяты болуп атат да. Анан байинатин минал худа вал фуркан. Фуркан деген бул адал менен арамды, күнөө менен соопту ажыратуучу деген маанеде. Демек Куранда бүт бардык ушул кайсы важип, кайсы парз, качан күнөө болот, качан кылмыш болот, качан сооптуу амал болот, кайсы нерсе адал, кайсы арам, ушунун бүт бардыгын Куранда бардыгы баяндалган да. Анан мен ойлойм буга дагы өзүнчө кененирээк токтололу. Төртүнчү өзгөчөлүгү бул al-muabbad bi tilavatihi. Kur'an окуу бул сооптуу амал экендиги. Демек Кур'ан окусак биз сооп болот. Бул боюнча пайгамбар алейхиссалам айткан, Кур'андын бир тамгасына 10 сооп дейт. Караңыз. Өзүңүз билесиз, Кур'анда 6236 аят бар. Эми ошол ар бирөөсүнө 10дон сооп. Ошон үчүн мусулмандар Куранды баягы көп окуйт. Өзгөчө мына орозо айында билесиз, мечиттерде дагы бүтүндөй Куранды башынан аягына чейин намазга кошуп окуйт. Сиз билип калдыңыз аны. Ошол максатта. Демек Куранды окуу менен биз баягы соопка ээ болобуз. Ушундай Курандын 4 өзгөчөлүгү бар. Эми Абдышүкүр таксыр, ушул сиз Курандын негизги миссиясы боюнча негизги өзөктөрүн айттыңыз. Ушуну мындай бир чечмелеп, түшүнүктүүрөөк кылып айтып берсеңиз да. Эми бул Куран эмне үчүн бизге түшүрүлдү? Жана жогоруда айттык, адамдарды туура жолго багытташ үчүн, адамдарга туура жолду көрсөтүш үчүн, адамдарга ак караны таанытыш үчүн, кайсы адал, кайсы арам экендигини таанытыш үчүн. Муну биз бул жерде негизинен 2 бөлүккө бөлүп алабыз. Адам баласынын, ар бир пенденин анын диний, акыреттик маселелери бар. Анан дүйнөлүк жашоо экинчиси. Ушул 2 нерсе менен ар бир инсан ушул 2 нерсеге умтулат. 2 нерсенин тегерегинде жүрөт. Биринчиси диний акыреттик дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Диний акыреттик дегенде биз ыйманды, ыймандын бардык шарттары, бардык эрежелери, ошондой эле ибадат. Кудай Таалага кантип ибадат кылабыз? Ушул нерсени түшүнөбүз. Демек, Куранда Алла Таала адамдарга Кудайды кантип тааныш керек?
ал канчө, анын кудурети кандай, эмне кыла алат, эмне кыла албайт, ушунун бүт бардыгын Куран адамдарга түшүндүрүп атат. Куранда мына негизги басым ушуга жасалат. Негизги аяттар ушул боюнча. Пайгамбар алейхисалам 2 доордо өзүнүн пайгамбарлык миссиясын жүргүзгөн. Меккелик анан Мадиналык доор. Ушул Меккелик доор 13 жылга созулат. Дээрлик 13 жыл бою пайгамбар алейхисалам ушул ыйманга адамдарды үгүттөгөн. Ыйманды түшүндүргөн. Кудайды түшүндүргөн. Кудай менен тааныштырган адамдарды 13 жыл бою. Ибадатты болсо, ибадатты кылуунун эрежелерин Мадина доорунда болуп атат. Ушундан улам биз билсек болот, бул ислам дининде негизги басым Кудай Тааланы таанууга, Кудай Таалага ыйман келтирүүгө мындай негизги басым жасалат да. Демек Куран ошол бүт бардык ыйман келтирүүнүн бардык эрежелерин, маны биз акыйда деп коебуз, акыйда илими бүтүндөй ушул Куранда айтылган. Адам баласы кантип Кудай Таалага туура ыйман келтирет. Ошону көрсөтүп берип атат Куран. Экинчиси ибадат. Ибадаттардын бардык түрлөрү. Кантип биз Кудай Таалага туура ибадат жасайбыз. Антпесе адамдар ар кандай ибадат кылып атат. Бирөө күнгө сыйынып атат, бирөө 6 маал намаз окуп атат, бирөө 20 маал, ар кандай оккан түрлөрү бар. Бирок муну Алла Таала адамдарга көрсөтүп койгон. Мынанча маал, бул маалдарда намаз окуйсуң деп. Мунун бардыгы Куранда алынган. Куран аркылуу пайгамбар алейхисалам адамдарга бүтүндөй баягы ибадат кылуунун эрежелерин үйрөткөн, көрсөткөн. Бул боюнча мисалы Курандын аяттарына токтоло турган болсок, Алла Таала Зарият сүрөсүнүн 56 аятында мындай дейт: "Ва халактул джинна вал инс илля лиябудун." Мен адамдарды жана жиндерди жалгыз өзүмө ибадат кылуу үчүн гана жараттым дейт. Демек адам баласынын бул жашоого келгендеги максаты бул Кудай Таалага жалгыз кудурети күчтүү Алла Таалага ибадат кылуу экен. Башка аятта Алла Таала айтат: "Аузубиллахи минаш-шайтанир ражим. Вал аср иннал инсана лафи хуср илля аллазина аману ва амилус-салихат ва тавассау бил-хакки ва тавассау bis-сабр." Бул аятта, бул сүрөдө, Аср сүрөсү билесиз. Ушул сүрөдө Алла Таала бүтүндөй адам баласынын жашоосундагы программаны айтып койгон. Негизинен адам баласы эмне кылыш керек? Биринчи айтып атат, биринчи ыйман келтириш керек. Кудай Таалага ишениш керек. Кудайдын бар экенине, бир экендигине. Экинчиси ушул Кудай Таалага сыйыныш керек. Жакшы амалдарды жасаш керек дейт. Сооп амалдарды. Үчүнчүсү ушул өзүң билгенди башка бирөөлөргө жеткир, тааныштыр. Акыйкатты башка бирөөлөргө тааныштыр дейт. Ушул Кудайдын бар экендигин, бир экендигини, ага жалгыз өзүнө сыйыныш керек экенин билдиңби? Демек аны башка бирөөлөргө дагы айт. Аларга дагы ошо насаат кыл. Төртүнчүсү сабырдуу бол дейт. Сабырдуу. Бири-бириңерге сабырдуулукка үндөгүлө деп. Дал мына биздин бүгүнкү абалыбыздан чыгуунун дагы бир эмеси демек көрсө сабыр экен да. Сабыр аркылуу биз кыйынчылыктарды жеңебиз. Башыбызга ар кандай сыноо келет, ар кандай оор абалдарга туш келебиз. Ошол мезгилде сабыр кылышыбыз керек. Өзүбүз жеке сабыр кылуу эле тим болбостон, биздин негизги миссия ар бир инсандын көрсө, башка бирөөлөрдү да ошол сабырдуулукка чакырыш керек экен. Антпесе, эгер ушул 4 нерсени аткарбаса, инсан өзүнүн жашоосуна программа кылып ушул 4 нерсени киргизбесе, ыйманды, жакшы амалдарды, бирөөлөргө акыйкатты айтууну, Алланын бар экендиги жөнүндө,
анан бири-бирини сабырдуулукка чакырбаса, анда ал инсан коромжуда деп айтып атат да. Бул жашоосу анда анын коромжуда, банкрот. Жана бизнесмен банкрот болгондой эле инсан бул жашоосунда өзүнүн эмне үчүн келгендигини биле албай, ошонун баягы өтөөсүнө чыга албай, банкрот болгон бизнесмендин кейпин кийет. Коромжуга учурап. Экинчиси дүйнөлүк жашоо дедик. Адам баласынын дүйнөлүк жашоосун бардыгын эрежелерди коюп иретке салат, жөнгө салат. Кантип? Пайгамбар алейхиссалам хадисте айтат: "Иннама буисту лиутаммима макаримал ахлак." Мен жиберилдим ахлактардын жакшыларын толуктоо үчүн дейт. Демек, пайгамбардан мурун деле Алла Таала улам жакшы ахлактарды, ахлак дегенде биз жанагы жүрүм-түрүм этика эмес. Ахлак дегенде өзүнүн эки түшүнүгү бар да. Ошол биринчиси адам баласынын жүрүм-турум маданияты, этикасын түшүнөбүз. А экинчиси ахлак дегенде бүтүндөй адамдар менен болгон мамилени түшүнөбүз. Мисалы, чынчылдык, жанакы эле сабырдуулук, адилеттүүлүк, бирөөнүн акысын кыянат кылбоо, жана башка деген бүт бардык ошол өзү ошол сапаттардын бүт бардыгы дагы ушул ахлакка кирет да. Эми пайгамбар алейхиссалам айтып атат: ошол жакшы ахлактарды, башкача айтканда, жакшы сапаттарды толуктоо үчүн жиберилдим дейт. Мындан улам биз билсек болот. Демек, ошол Алла Таала ар бир пайгамбарды жибергендеги негизги максаты көрсө жакшы ахлакты, жакшы сапатты адамдарга жеткириш үчүн болгон экен да. Алардын өзүнүн деңгээлине жараша, зарылчылыгына жараша. Демек, Алла Таала Адам атадан баштап, Адам пайгамбардан баштап, Мухаммад алейхиссаламга чейин канча пайгамбар жиберсе, ошончо пайгамбарды аркылуу улам сапаттардын жакшыларын улам толуктап олтурганда, улам жиберип олтурган. Адамдардын деңгээлине, адамдардын акылдарына жараша. Мисалы, Адам атанын мезгилиндеги адамдардын деңгээли башкача болгон. Ошого жараша Алла Таала сапаттарды, алгачкы сапаттарды түшүргөн. Жакшы сапаттарды. Билесиз, ошол мезгилде эле Адам атадан эле башталган жаман сапаттар. Мисалы, адам өлтүрүү. Дал ошол Адам атанын эки баласы, Абыл деген эки баласы, бири экинчисин өлтүрүп, ушундан өлүм, адамдын өлтүрүү жаман сапаты ушул жерден башталган. Ушинтип мына жакшы жаман, жакшы сапат, жаман сапат ушинтип баягы Адам атадан бери карай жүрүп келатат да. Улам жаман сапаттар пайда болот. Ошого жараша Алла Таала өзүнүн жакшы сапаттарын жиберип, муну кылбагыла, муну кылгыла деп ошентип Алла Таала мисалы 124 миңден ашуун пайгамбар жиберсе, ошол Мухаммед пайгамбарга чейин, ошонун ар бирөөсү демек сапаттарды улам толуктап жүрүп олтурган. Анан эң акыркысы, акыр замандын пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга эми ошол жакшы сапаттарды толукташ үчүн акыркы пайгамбарды жиберип атат. Бул ошол хадисти өзү Алла Тааланын Курандагы аятынан келип чыгат да. Куранда Алла Таала айткан: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислама динен" дейт. Бул аят мына пайгамбардын жашоосундагы пайгамбарлык миссиясынын 23-чү жылы Хаджатул Вада деп коет, коштошуу ажылыгында пайгамбар өзү бир жолу эле ажылык кылган, ал ажы дагы акыркы ажы болчу. Ошол коштошуу ажылыгында Минада турганда, Меккеге барганда ажылар Мина деген өрөөндө турат. Ошол Мина деген өрөөндө турганда ушул аят түшкөн. Бакара Майда сүрөсүнүн ушул аяты. Ушул аятта мына айтып атат: "Силерге мен бүгүн силердин диниңерди толук кылып бердим" деп.
ушул аяттын түшүшү менен пайгамбардын миссиясынын бүткөндүгүнүн кабары болчу. Ушу менен пайгамбар өзү дагы туйду. Демек, пайгамбарлык миссия аягына келип калгандыгын. Ал пайгамбар өзү айткан, мен сапаттардын жакшыларын толукташ үчүн жиберилдим деп. Көрсө Алла Таала ушул аят менен айтып атат. Ошол сапаттардын жакшылардын бүт бардыгыны сага жиберип бүттүм деп. Ал мына бу дин болчу, дин эрежелери. Демек, ушул көрсө жакшы сапаттар дүйнө жашоодо инсандар өзүнүн жанагы жүрүм турум этикасын, эң биринчи кезекте жеке өзүнө таандык маданиятын ушу менен жашаш керек. Башка бирөөлөргө мындай кебете кешпири мындай ренжитпегендей, жакшы жагымдуу сезим тартуулагандай, же болбосо жөнөкөй элементарный тамак жегенде мисалы кантип тамак жейт. Пайгамбар алейхисалам ушул нерселердин бардыгыны кийим кийүү мисалы, же жолдо жүрүү, жалпы коомчулуктун арасында, коомдук жайларда кантип жүрүү, бардыгыны пайгамбар ошол эрежелердин бардыгыны үйрөтүп кеткен да. Бул ар бир адамга жеке өзүнүн маданиятына байланышкан. Ал эми экинчи бөлүгү болсо жанагы жакшы сапаттар. Жакшы сапаттарды дагы улам Курандын түшүшү өзү 23 жылга созулуп атат да. 23 жылда Алла Таала бөлүп түшүрүп атат. Тиги жана сөздүн башында айттык, Куранда Алла Таала Кадыр түндө түшүргөн, Рамазан айында деп. Анын мааниси көрсө Куранды толугу менен, бүгүнкү биз кармап жүргөн Куранды толугу менен Алла Таала Рамазан айында Кадыр түндө биз жашап аткан дүйнөнүн асманына тоо менен түшүргөн экен. Жалпысынан. Анан 23 жылда пайгамбар алейхисаламга улам бөлүп түшүрүп атат, караңыз. 13 жыл Мекке доору, 10 жыл Мадина доору. Алгач Алла Тааланын бар экендигине иманга багыттап, экинчиси анан ибадат жана жалпы мамилелер. Бирөөлөр менен мисалы соода кылса кантип мамиле кылыш керек? Элементарный ошол баягы бардык эрежелерини Куран үйрөтүп берип атат да. Качан соода кылыш керек? Кайсы учурда жумуш кылыш керек? Кайсы учурда жумуш кылбаш керек? Токтонуш керек. Ошонун бүт бардыгын Алла Таала өзү жибергендигин баяндаган бардыгын Куранда Алла Таала өзү баяндап берген. Аллах Таала Куранда ошо мен инсандар менен жиндерди өзүмө ибадат кылышым үчүн гана жараттым деп айтат. Бирок мына бүгүнкү биздин турмушубузда инсандар жиндер жөнүндө айта албайбыз. Аллах Таалага канчалык ибадат кылып атат. Өздөрүнүн жеке жашоосуна көбүрөөк кызыгып кетти го, маселен, дүйнөлүк турмуш. Кандай дейсиз эми ушун? Сиз чындап актуалдуу маселени көтөрдүңүз. Чындап эле бул боюнча пайгамбар алейхисалам айтат. Дүйнө деп эле акыретти таштап койбогула. Акырет деп эле дүйнөнү таштап койбогула. Мындан да. Экөөнү бирдей алып жүрүш керек. Көп хадистерде дүйнөнүн баягы баасы жок экендиги, дүйнөгө берилбеш керек экендиги, мунун бардыгы Куран аркылуу хадисте ошол бүт бардыгы бизге жеткирилген. Демек, кимде ким ошол жанагы өзүнүн пенде экендигин, Кудай Таалага ибадат кылыш үчүн жаралгандыгын ошону билбегендиги үчүн, же болбосо ошого кайдыгер болгондугу үчүн адамдар дүйнөгө берилип кетип атат да. Эгерде адамдар өзүнүн ушул Куранда айтылгандай, Курандагы айтылган боюнча жашаганда, пайгамбар айткан боюнча жашаганда, анда адамдар дүйнөгө берилбейт болчу. Анткени өзүнүн миссиясын, өзүнүн эмне үчүн жаралгандыгын инсан чөткө билет. Андай инсандар өзүнүн убагында Кудай Таалага ибадат кылат, а башка учурда дүйнө иштери менен алек болот. Инсан, ислам дини адамдардын мындай дүйнө топтогонго, же болбосо
башка бир жумуштарды кылганга тыюу салбайт, бирок аша чапканды тыюу салат. Аша чаппаш керек. Бул дүйнө топтоодо дагы, дүйнө иштери менен алек болгондо дагы аша чаппаш керек, ибадат кылганда дагы аша чаппаш керек. Бул боюнча сахабалардын өмүр баянына эсеп салсак, пайгамбар алейхисалам өзү мусулмандар Меккеден Мадинага хижра кылып келгенден кийин, билесиз, меккеликтерди мухажирлер, анан мединалыктарды ансарлар деп мындай ушундай тарыхта ушундай аттары бар да мусулмандардын. Меккелик мусулмандар мухажирлер. Ошол мухажирлер менен ансарларды, мединалык мусулмандарды ар бирөөсүнү бирден мындай экөөнү бир тууган кылып коет. Ар бир эки мусулманды, бир мухажир, бир ансар, бир меккелик, бир мадиналык экөөнү бири-бирине баягы бир тууган кылып коет. Силер экөөңөр бир туугансыңар деп коет да. Дегендин мааниси, алар бири-бирине жардам берип, бири-бирине насаат айтып, жанагы Асыр сүрөсүндөгү миссияны аткарууда ошо бири-бирине алар жардам берчү да. Күнүмдүк жашоосуна дагы. Ошондой бири-бирине достошуу, бири-бирине бир туугандык болгон үлүш Абу Дарда менен Салман Фариси экөөнүн энчисине дал келет да. Экөөнү бири-бирине дос кылып коет. Экөөнү бири-бирине бир тууган кылып коет. Абу Дарда, анан Салман, Алла Таала бул экөөнүн тең ыраазы болсун. Анан улам бири-биринен кабар алып, ушинтип өтүрүшөт. Бир күнү бир канча убакыттар аралыктан өтүп, эми баягы диний иштер, анан акырет жашоо иштер ушинтип жүрүп болуп, бир көп убакыттар экөө бири-бири менен кезикпей калат. Абу Дарда менен Салман Фариси. Бир күн Салман Фариси зиярат кылайын деп, жолугайын, кабар алайын деп, бир тууганы, диндеги бир тууганы Абу Дарданын үйүнө келет. Үйүнө келсе, келет дагы учурашып, үй бүлөсү менен, Абу Дарда менен, анан аялы менен учурашып, анан сурайт: "Абалыңар кандай? Кандай жашап атасыңар?" деп. Абу Дардардан да сурайт, аялынан да сурайт. Анткени аялы мындай жүдөп калганын, турмуштан бир мындай кайсы бир кемчилиги бар экенин мындай кебетесинен билип байкап калат да. Ошон үчүн ушул суроону берет аялына: "Кандай турасыңар? Абалыңар жакшыбы?" деп. Абу Дарда: "Бир тууганым, боордошум кандай?" деп. Анан айтат: "Абу Дарда, боордошуң аябай жакшы. Кудай Таалага ушундай көп берилген аябай жакшы киши" деп коет да. Аны ошентип алар кечкирет, жатар маал болот. Анан тиги Абу Дарда орун даярдап Салман Фарисиге, боордошуна, диндеги бир тууганына. Анан жат дейт. Тиги киши жатат. А өзү болсо барат дагы дааратын алып келип, анан намазга турат. Анан Салман Фариси абалды түшүнөт. Эми дагы ачыкталат. Ал киши өзү билип аткан кандайдыр бир маселе бар экендигини. Анан айтат: "Жат" дейт. "Мен менен чогуу жат" дейт. Анан ал киши намазын токтотуп коет да, караңыз, жаткырат. Анан түндүн акыркы бөлүгү келгенде Салман Фариси турат дагы, Абу Дардан да айтат: "Эми тур" дейт. Анан экөө чыгып даарат алып келип намаз окуйт. Тахажжуд. Ооба, ибадат кылат да. Анан мындан ала турган сабак. Караңыз, сахабалардын баягы мамилеси бүтүндөй мусулмандарга, бүтүндөй артындагы адамдарга кыяматка чейин чоң мындай бир сабак боло турган. Анан акырет иши менен дүйнө ишини кандай айкалыштырып керек экендигине чоң бир үлгү да. Демек, ошол ибадатты өзүнүн убагында ибадат кылыш керек экен. А башка учурда дүйнөнүн тиричиликтин дагы акысын бериш керек экен да.
тиги үй бүлөнүн акысын бериш керек экен, аялдын өзүнүн акысын бериш керек экен, аны багыш керек, аны камсыздаш керек баардык тараптан. Ушул нерселерди баягы четте калтырганга болбойт экендигини мындай Салман Фариси бүт бардыгыны Абу Дардага эскертип коет да. Ал киши билет болчу, бирок эскертет, мындан ары ушул эрежени пайгамбар көрсөткөн жолду сакта деп. Мисалы бир нече хадистерде келет, пайгамбар алейхиссалам орозону мындай Рамазан айынан башка учурда узун кылып кармаган эмес экен. Бир күн орозо кармап, экинчисин ачып. Же болбосо мисалы бир жумада 2 жолу орозо кармап, биринчи күнү анан 4-чү күнү, ар бир айдын 14, 15, 16-сы орто ченинде ушундай кылып орозолорду ушундай кылып кармачу экен. А жанагынтип узун убакыт 15 күн, 20 күн, бир айлап орозо кармабагандыгын хадистерде, бир нече хадистерде, сахих хадистерде, Бухаринин хадистеринде бул айтылат да. Абшугу таксир эми Курандын кыргызча котормолору жөнүндө бир аз сөз кылсак, телегөчүлөр, сиз ошол Курандын бизде 3-4 котормосу бар. Ошолордун бирөөнүн автору экениңизди билишет. Ушул Куранды которууда кандай эмнелерге токтолдуңуздар? Мындайча айтканда, эң оор машакаттуу маселе эмне болду? Стилистикасыныбы же анын ичиндеги мазмунубу? Ошону кыргыз тилине кандай бере алдыңыздар? Ушул маселеге токтолсоңуз. Өзү Куран которуу деген бул чоң оор маселе. Оорлугу эмнеде турат? Оорлугу бул мына жогоруда сөз кылдык. Куран бул Алла Тааланын өз сөздөрү, жараткандын сөздөрү. Анан ал араб тилинде түшкөн. Ал араб тилинде да араб тилинин жөнөкөй араб тилинде түшкөн эмес. Ал араб тилинин кызыл тилдүүлүгүндө түшкөн. Айттык, анын кереметтери бар. Кереметтүү. Анын Курандын аяттарынын сөздөрдүн ичинде сырлар жатат. Ушул нерселердин өзүнүн баардыгын өзүндөй кылып жеткирүү, өзүндөй кылып чыгаруу, өзүндөй кылып башка тилге которуу бул мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Ошондуктан Куранды намазда Куран окуйбуз да. Ошол Куранды башка тилде окуганга болбойт. Ошон үчүн анткени ал өзүнүн маңызын жоготот Куран. Өзүнүн ичине камтылган мазмуну жоголуп калат. Башка нерсеге өтүп кетет. Маселе ушунда турат. Ошон үчүн баягы Куранды которуу чынында мындай тыюу салынган амалдардын бири. Алымдар мурун тыюу салып келген. Анан эми кийинки мезгилде кайра алымдар баягы жол таап, уруксат берип которуп баштады. Эмнесин? Ушул жанагы Куранды өзү билесиз, которуу мындай түз сөзмө сөз которуу болот. Анан кийин жөн эле маанилерин которуу болот. Сиз байкасаңыз, биздин Курандын бетинде обложкасында турат. Куран кыргызча маанилери менен деп. Негизги эмени биз мына Куранга басым жасап атабыз. Бул Куран. Ичине арабчасын коюп атабыз. Демек биз биринчи кезекте мисалы ушул Куранды кармаганда Куран деп биз баягы ыйык текстти түшүнүп атабыз. Бул ыйык текст Куран. Адамдар кадимкидей даарат менен Куранга болгон бардык адептерди, маданиятты сактасын деген бир изги баягы тилек да. А экинчи эмеси, ушул Куранда ушунун маанилеринин кыргызча маанилери бар. Биз түшүнгөн, биз дараметибиз жеткен деңгээлде. Анан эми албетте бул Куранды демек түздөн түз сөзмө сөз котора албайбыз. Анын маанилерин которобуз. Ушул маанилерин которууда, дагы сиз айтып аткандай ушул жана кыйынчылыктар туш болобуз баары бир. Анткени аракет жасайбыз ошол маанини, негизги маанини чыгарсак деп. Бирок баары бир чыгара албайсыз. Бизге эң кыйыны ушул нерсе болду. Ушул Курандын маанисин жалпы жолунан жалпылап айталы дегенде дагы биз маанисин, мен ойлойм, толук чыгара алган жокпуз. Эч ким толук чыгара албайт. Эгер толук чыгарса, анда ал өзү
тиги ыйык текстке тете болуп калат. А эч бир котормо ыйык текстке тете болбойт. Биз тек гана жалпы маанилерин түшүндүрөбүз. Анан эми ошондуктан менин көз карашым, биз мисалы ар бир котормого баа беришибиз керек. Ар бир котормо өзүнүн мындай өзгөчөлүгү бар. Ар бир котормо өзүнүн эмеси менен баалуу. Анткени ал эмгек болду. Алла Тааланын ыйык китебине ыйык бир эмгек жасалды. Ошон үчүн биз ар бир котормону мындай сындап, аны ар кандай туура эмес, тиги бу дебей, ар бир которулган Куранга биз баа беришибиз керек. Ошонун котормочуларына бир ыраазылык билдиришибиз керек. А башка маселе, тигинин ою менин оюм менен, биздин ой менен дал келеби, келбейби, ал башка. Албетте дал келбейт. Анын өзүнүн ою бар, менин өзүмдүн оюм бар, башка бирөөнүн башка ою бар. Ар ким өзүнүн түшүнгөнүнө жараша Куранды которот. Ошондуктан мен ушул баягы моменттен пайдаланып, жалпы ушул котормочулар, ал ким кайсы тилде болбосун, кыргыз тилиндеби, орус тилиндеби, же англис тилиндеби котормочуларга мен мындай терең ыраазылык билдирет элем да. Анткени мен баягы арабчадан которуп жүргөн киши катары, котормочу катары мен котормонун баасын билем да, деңгээлин. Абшүгүр таксыр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Ушул атайын келип, ушундай бир Курандын маани маңызы жөнүндө терең маек бергениңизге сизге Алла ыраазы болсун. Аллах Таалам туткан оразаларыңызды кабыл кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бүгүн бизде конокто Ишеналы Арабаев атындагы университеттин теология кафедрасынын доценти, Куранды алгачкылардан болуп которгон инсан, теология илимдеринин доктору Абдышүкүр Исмаилов болду. Маегибиз ушуну менен аяктайт. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.